жогорку кеңеште төрага болгон киши катары айтсаңыз, сиздин өзүңүздүн практикада мына ошондой иш-чараларга катышып, белек берген учурларыңыз болду беле? Белек болсо, ал кандай суммада болду эле? Биз биринчиден андай иш-чараларга катышпайт элек. Бул бир. Экинчиден, эгерде бизде төраганын корунан акчалар кетет, кандай учурда кетет? Анын эрежеси бар. Анын ар бир тыйынына чейин карап турат. Кандай учурда? Көп балалуу энелерге берилет. Согуштун ардагерлерине берилет. Мунжу майыптарга берилет. Жетим жесирлерге берилет. Анан ар кандай той тамашаларга берилбейт. Мен ошон үчүн өтө жаман көрүнчүмүн. Эч кандай эмне жок. Түшүнөсүзбү? Экинчиден, мен төрага болуп турган жарым жылдын ичинде жогорку кеңештин бюджетине 38 миллион сом үнөмдөп таштап кеткен. Эмне кылайын? Төрагага телефонго лимит жок эле. Мен өзүм лимитке сайдым. Төраганын машинасына май куйганда лимит жок эле. Мен депутаттардын лимитиндей лимит койдум. Экинчиден, ошол 90 депутаттын бүт бардыгына баягы жер-жерлердеги кеңешчилердин баарын алып салдым. Өз башың менен иштейсиң, өзүң жазасың. Бирөө жазып бергенде окубайсың. Анан мени жакшы көрүшүп. Төрага саат 8ден кийин мамлекеттик машинаны көчөдө жүргөн болсо, мен ички иштер министрлигине буйрук бергем. Депутаттын машинасын кайсы жерден көрсөң ошол жерден камакка ал деп. 8ден кийин чыкпай калган. Укмуштуудай тартип орногон. Ошон үчүн бүгүнкү күнгө чейин аппараттын кызматкерлери айтат: кайран сиздин кезиңиз деп. Кайран. Кеткен адам дайым ошентип айтышат да. Келген адам кайра мактай берет. Менден кийин менин алдымда канча киши кетти, алар жөнүндө айтканын уккан жок. Бул мен үчүн сыймык, эң берилген чоң баа. Ал үчүн кээ бир кишилер убада бергенде Акшумкар берилбейт. Бирок Акшумкардан 1000 эсе кымбат баа ушул. Артыңдан бир кандай бир сөз жок. Бул өтө чоң байлык. Мисалы үчүн сиздин өзүңүздүн практикада саясатчы катары, депутат катары сизди мындай кандай десем, өкүндүргөн өзүңүз жөнүндө кандай сыноктуңуз эле? Мен 2 күндүн биринде угам. 2 күндүн биринде бирөө угуп, бирөө билип, бирөө түшүнүп айтат, бул айта берет, себеп бул күрөш. Бул күрөш. Ошондой кабыл аласыз. Ошондой кабыл аласыз. Билесизби? Кээде мындай болот да, мисалы үчүн сизде болобу? Мен мисалы үчүн бир сөздү айткандан кийин, балки мен ушул жерде туура эмес айтып алдымбы, же туура эмес ой жүгүртүп алдымбы деген нерсе болот да адамда. Мендеби? Билесизби, бир акылман киши айтат да. Бүгүнкү замандын кайгысы ушунда турат дейт. Келесоолор абдан өзүнө ишенимдүү дейт. Акылдуулар ар дайым күмөн санайт дейт. Мен ошо күмөн санайм. Муну ол туура эмес болду. Же болбосо бирөөнү урушуп алып дагы. Мен айланамда жүргөн балдар, жигиттерди, кыздарды катуураак айтып алып, аларга караганда өзүм көбүрөөк кыйналам. Аябай кыйналам. Бул көпчүлүк айтат да, бул каттуу киши, андай мындай киши деп. Ал сырткы. Себеп жетекчи болом деген кишинин каары көзүндө болуш керек да, жүрөгүндө мээри болуш керек. Бизде тескери заман. Мээрин жанындагыларга төгүп жиберет дагы, каарын карапайым калкка чачат. Ал тескери. Ошондуктан сөзсүз түрдө пенде болгондон кийин пайгамбарлардан башка пенденин бүт баары жаңылышат. Пенденин баары ката кетирет. Пенденин баары күнөө иш жасайт. Кеп Володя Ульянов айткандай, ката жасабаган киши жакшы эмес, ката жасап ошону мойнуна алган киши жакшы. Түшүнөсүзбү? Ката жасаган коркунучтуу эмес, ката жасап ошону мойнуна албай койгон коркунучтуу да. Биз мойнубузга ала билишибиз керек. Ошондуктан менимче жападан жалгыз саясатчы болсом керек. Мен жар салбадымбы? Акаев үчүн да, Бакиев үчүн да, Отунбаева үчүн да, Атамбаев үчүн да мен кечирим сурайынчы. Бүтүндөй элдин алдында мен кечирим сурайм. Каалаймбы, каалабаймбы, менин тиешем бар, себеп ошолордун коомунда жашап атам. Ошолор бирдеме калпыстык жасап атканда мүмкүн мен элге жеткиликтүү түшүндүрө албай калсам керек. Элге түшүнүктүү кылып айта албай калсам керек. Баары бир күнөөм бар. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Бүгүнкү күндө баягы эл акындары өзүн күнөөлүү сезбейт. Аябагандай каттуу алешемдик шайлоолорду өткөрүп, эбегейсиз чоң белектерге ээ болгон борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү жоопкерчилигин сезбейт. Кечээ туура эмес соттоп жиберген, саясий куугунтук алган
соттор алар өздөрүн күнөөлүү сезбейт, прокурорлор күнөөлүү сезбейт. Себеп алардын жүздөрү тараша болуп катып калган сыяктуу да. Бетон. Мен ошолор үчүн дагы кечирим сурайм. Түшүнөсүзбү? Кечирим сурагандан киши кичирейип калбайт. Мен сөзсүз өзүмдү кандайдыр бир деңгээлде күнөөлүү сезем. Тек гана ушул коомдо жашап атканым үчүн дагы күнөөлүү сезем. Сиз жакшы билесиз, бир залкар инсан айтпады беле? Эгерде жерден жарака кетсе, ал акындардын жүрөгү аркылуу өтөт деп. Ошол сыяктуу Кыргызстанда кандай алишендик болуп атса, кандай мыйзамсыздык болуп атса, ал менин жүрөгүм аркылуу өтөт. Сөзсүз, менин жүрөгүм сөзсүз ошого кандайдыр бир деңгээлде маани берет.